Assalamu alaikum. Бүгін сіздер менен мына ушундай трайфлдарды жасайбыз. Жасалуу жолу өтө оңой. Бизге мына ушул заттар керек болот. Канча грамм, эмнелер экендигин баарын видеонун түбүнөн калтырамын. Эң алгач жумурткабызды салабыз. Сахарыбызды аралаштырабыз. Ayranды куябыз. Айрандын үстүнө сода менен көптүргүчүбүздү кошуп аралаштырабыз. Майды куябыз. Боёкту куябыз. Bir kaşık öte толтурбастан какао кошобуз. Унубузду салып, жакшылап аралаштырабыз. Даяр болуп калды. Бир аз тыныктырабыз дагы, андан кийин духовканын идишине коебуз. Мынакей даяр болуп калды. Аябай сонун. Духовканын идишине өсүмдүк майынан бир аз сүйкөп чыгып полный. Андан кийин унду сээп туруп, бир аз идишке урсаңыздар, мына ушундай болуп калат. Мына ушундай бетинде сыйда болуп жугуш керек. Чапсаңыздар, ушундай болуп түшүп калат. Ушунун үстүнө куйсаңыздар, түгүнө жабышпайт. 180-200 градуста 25-30 минуттан аралыгында бышып калды. Сиздер өзүңүздөрдүн духовкаңыздарга карайсыздар. Эгерде ток күчтүү болсо, бир аз ылдыйлатасыздар. Мына кыздар азыр текшерип көрөбүз. Курук чыккан болсо бышкан болот. Мынакей кыздар түгүнө жабышпаган. Сиздерге да көргөзүп коеюн дедим. Буну кааласаңыздар пирог катары берсеңиздер дагы болот. Торт, капкейки, рулет, эскимо, ушулардын баарын ошол рецепт менен жасасаңыздар жарай берет. Мынакей көрдүңүздөр, түгү жабышпаган, бир аз гана жабышкан мындай. Бирок сонун болгон. Карасаңыздар, бунун жарымын азыр майдалап алдык. Жарымын пирог катары беремин. Мына ушинтип бетине бир аз шоколад же болбосо сметанадан сүртүп туруп, ал эми жарымын мына ушундай кылып майда кылып майдалап чыктым. Бул муздады. Эми буну мындай атайын трайфлдардын идиштери болот. Ушундайда чогулсаңыздар дагы жарай берет. Заказга жасасаңыздар ушундай колдоносуздар. Мындай жок болсо кадимки үйдөгү өзүңүздөр жашып көргөн идишиңиздерде чогулсаңыздар болот. Коноктор келгенде мен азыр ушуга да чогултам. Ал эми бизде кремибиз заварной. Өзүңүздүн каалооңузга жараша түрүн колдоносуз. Эң түгүнө бир аздан кремибизден сүртүп чыгабыз. Сүртүп алдык. Майдаланган камырыбызды салабыз. Кремибизди коябыз. Биринчи четинен баштап. Бул идиштерди ушул бойдон калтырабыз. Ал эми буларга да бир сыра куябыз. Аябай сонун чыгат. Мынакей кыздар, мына ушундай болуп даяр болду. Карасаңыздар, аябай сонун дам.